Assalamu alaikum urmatlı musulman bir tuğanım. Bugün Kuday buyursa Rozon 3. gününü tutup 4. gününe уже qadam koyup oturabız. Жалпы бардык musulmandардын туткан орозулары кабыл болсун. Аллахым бардык күнөөлөрүбүздү кечирип, иштерибизге ийгилик болсун. Эртең буюрса 19 may ишемби күнү саарлык убактысы 2-ден 25 өткөндө ооз жабылып, кечинде ифтар убактысы 20-дан 42 өткөндө ооз ачылат. Анан ушул биздин группаларды карап отуруп көптөгөн адамдардан суроолор түштү. Ошол суроолорго өзүбүз гана жооп бербестен устаздардан болгон жоопторду бүгүн топтоп чыктык. Ошого сиздердин көңүлүңүздөрү бурабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва таала ва баракатух. Зубный паста менен оозубузду жуусак болобу деген суроо болот да. Өзүңүз оозуңузду мисвак менен, тиш жуугуч жанагыда жыгач менен тазалап алсаңыз болот, же болбосо ошол зубный паста менен, тиш пастасы менен дагы жуусаңыз болот. Бирок тиш пастасы менен жууганда алымдарыбыз макрух деп айтат, анткени даамы болуп, даамы оозго кирип кетүү коркунучу бар, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан айла кеткенде жууп, бирок оозуңуздан анын даамы кирип кетпегенде болсо, анда ал нерсеге шарият уруксат берет. Эртең менен сиз айтмакчы баягы турса эле баягы ооз бекитип турчу убакыт болуп калганбы да, баягы 3кө мисалы 10 минут калат дегендечи. Анан баягы келинчем экөөбүзгө баягы биринчи баягы кечинде баягы төшөк маселесине болгондо баягы ошого байланыштуу баягы биринчи кесекте гусул ала калып туруп, анан кийин тиги ооз бекитиш керек болуп калабы, ошол учурда же оозду бекитип анан гусул алыш керек болуп калабы, ошону жакшылап түшүндүрүп берип койсоңуз. Эртең менен турсак ооз ачарга 5 мүнөт калат, бирок түндө жубайлык мамиледе болуп, анан жунуп болгон болобуз. Шашып, бушуп, жуунуп келип ооз бекителикпи же кандай дейт? Жок, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам окуясында болгон, түндө жубайлык жумушта болуп, усул жунуп болуп калып, кийин эртең менен 2 колун жууп, бетин жууп эле, курсагын кадимкидей толтуруп, тойгузуп, ниет кылып, орозону кармап, анан таң аткандан кийин шашпай барып усул алып намазын окуган, демек боло берет. Демек эң жакшысы, эгерде турсаңыз, жунуп болуп калсаңыз, анда 2 колду жууп, бетти жакшылап жууп, ооз чайкап туруп эле, курсак тойгузуп, ниет кылып, Кудайга дуаны кылып, иншалла оозду бекитип алып, андан кийин керилип барып жуунсаңыз боло берет. Андан кийинки маселе, орозо учурунда адам баласы ошол жаман сөз сүйлөбөстөн, ушак айтпастан, күпүр сүйлөбөстөн, гыйбат айтпастан, башка бирлерден кечирим сурап, өмүрүнүн убактысын орозо учурунда сууга түшүп, же болбосо бал муздакка, же болбосо башка бир мындай бир салкын болгон жерлерге салганы кетпестен, колдон келишинче мечиттерге барып, Куран китеп окуп, шарият илимдерин үйрөнгөнгө аракет кылган болсо, албетте мына ошол адамдын мусулманчылыгына иншалла өбөлгө түзгөн болот. Андан кийин кечинде саарлык ифтарлык ичүү, оозду ачуу дагы бул биздин шариятыбыздагы сүннөттөрдөн болуп эсептелет. Орозодо этеккир келсе, орозо бүткөндөн кийин казасын тутуп беребизби? Ооба. Этеккир келгенде автоматтык түрдө орозоңуз токтогон болот. Бирок ошол күнү элдин көзүнчө маймаңдап жейбиби, этеккирим келди деп мактанбай, ошол элден бекинип барып элге көрсөтпөй жейсиз. Анан кийин айттан кийин ошол канча күн этеккириңиз келсе, ошончо күндү иншалла кармап бересиз. Орозо тууралуу да аялдардын өзгөчө күндөрү болот го, ошондо орозо тутуу кандай болот? Анан экинчиси, жана орозо туткан күнү биз эми эртең менен саарлыкты жегенден кийин анан жана мурдубуз канап кетет да, ысыктачы. Анан ошондо биз өзгөчө күндөрү, аялдардын өзгөчө күндөрү анан мурун канаганда орозонун ыраазычылыгы үчүн деп орозону уланта беребиз да, ошол туурабы деп суроо берем. Аялдардын себептүү күндөрү бул айыз көргөн күндөрү. Бул күндөр орозо кармаган арам, күнөө. Орозду кармап кое берейин деген туура эмес. Эгерде бир аял эртең менен ошол орозо кармап түштө айыз келип калган учурда, анда бул орозону улантпайт. Бирок орозо кармаганда өткөрө берет, бирок орозосу бузулуп калгансыз деле деген сөз да. Тамак жей берсе болот. Эми бир адам ошол эртең менен айыз көрүп, анан түштөн кийин мисалы үчүн же түшкө чейин айыз бүтүп калган болсо, бул деле орозо кармабайт, анткени толук күн болгон жок. Ошол себептен булар ошол орозо кармаганда өткөрөт, бирок бекинип тамак жесе, жашырынып ачык жесе болбойт. Элдин көзүнчө уят деген сөз. Бирок орозо кармаган арам ниет кылып, анткени шарият тыюу салат. Ал эми мурду канаган болсо зыяны тийбейт, кадимкидей мурдун жууп уланта берет. Ороздогу ниет маселеси туурасында. Ниет деген эмне десе, бул хия жазмул калби ала ма юридул итияна бихи минас-саум. Аткаргысы келген, туткусу келген орозого жүрөктүн бел байлоосу.
Bir orozо niyet kılıp atasın, oşogo жүрөгүңдүн bel bayloосу, жүрөгүң ошого арноосу өзүн мына ушул ниет болот. Демек белгилүү болгондо ниетте сөздүн кереги жок. 4 мазхабтын бардыгы, ахли сүннөттүн бардыгы орозо учурунда ниет менен же намаз үчүн ниет менен ниет кылыш шарт эмес деп шарт деп айтышпайт. Эч ким дүйнөдө бир да адам ушуну эмне урматтуу бир туугандарым шарт деп айтпайт. Ниет жүрөк менен болот. Эгерде жүрөк менен ниет кылып, тил менен бөлөктү айтып алса, жүрөк эсепке өтөт. Мисалы үчүн келип туруп шам намазга куптан намаз деп ниет кылдым деп кулак кагып намаз окуп алса, шамга эсеп болот. Анткени жүрөгү шам, тили куптан, демек жүрөк этибарга алынат. Wa atubira qiyamuhu lis-sahuri bi qasdi as-sawmi niyatan. Айтат бул жерде эгерде бир адам эртең менен саарлыкка, орозо кармаганга, орозо кармоо максатында саарлыкка, зордукка туруп аткан болсо, ошол туруусунун өзү ниет деп эсептелет дейт. Нияткардан бугзу арам, же болбосо навайтана суума ниет кылдым деп кагаз таппай калып календар свет жок болгон болсо каякта калды деп бирөөдөн сурап ниетти айтыш керек деп анын да кереги жок. Эртең менен саарлыкка туруп атасыңбы? Ошол уйкудан башын көтөрүп атканыңдын өзү мына ошол сага ниет деп эсептелет. Өткөндө биз бир аз орозо тутуп атабыз, анан бир аз сырколуп калганбызда, кирип болуп, анан дагы ичкенде болбойт, анан ысырык салып бир азча. Анан жытым бир аз мындай атайын эле жыттаганбыз да, ошол туурабы, оозу ачылбайбы, анан жөн баягы орозо тутуп жүргөндө тамакты тамшанып, мисалы бирөөлөр ичип атса, ох жыты, кусак ачып кетти дегенде да ооз ачылып калат дешет, ошол туурабы. Анан мен жеңем эме орозо тутат, бирок бала эмзет да, баласы 1,5 жашта, бирок кошумча тамак беребиз. Анын эме эмизгени туурабы, оозу ачылбайбы, ошол туурабы. Рахмат, Алла разы болсун. 1,5 жаштагы баласы ол эмчек эмизсе, сүтү кеткен үчүн алыстап кала турган болсо, анда болбойт. Андай орозо кармабасын, эмизе берсин, жакшы болот. Негизи бала ачка калган иш эмес. Ошо балага сүт жанагы эмдөөлөрдүн ордуна прививкага бериле турган маселе сүт. Ошол бала эненин сүтүн толук эмсе эч кандай прививканын кереги жок болот, урматтуу бир тууганым. Эгерде баласы эмген себептен эне алсыз калса, орозо кармабасын деп айтат элем. Анан эми жана тамак көргөндө шилеге агып кетсе, андан орозо бузулбайт. Ал эмес ашканада иштегенден деле орозо бузулбайт. Анан эми жанагыдай ысырык салгандан ошол түтүн кирбесе орозо бузулбайт, иншалла. Түтүн кирбесе орозо бузулбайт. Бирок адам грипп болуп ооруп калганда ийне менен укол ала турган болсо, орозо бузулбайт, бирок дары кабыл алат. Ооздан кирген, мурундан кирген дарылар орозону бузат дагы, ийне аркылуу кирген дарылар иншалла орозону бузбайт деп айтар элем мен. Эгерде 3 айлык боюнда болсо орозо тутса болобу дейт. Бул маселеде ошол эгерде орозо кармаганда ошол бала кыйналып калбасын, баланын өсүүсү начарлап калбасын, же ошол ичиндеги бала энеден киндик аркылуу азык алып аткан себептен эне алсыз болуп калбасын деген таризде, мааниде. Эгерде ошол эне жана бала кыйналбай турган болуп, ошого дарыгерлер уруксат бере турган болсо, анда орозо кармагандыгы макул. А эгер андай болбой туруп, баланын өсүшү жайланып, же болбосо ошол бала толук кандуу болбостон мындай бир бою кичинекей, же бир эргежелдей болуп кала турган болсо, же эненин каны азайып кете турган болсо, же эне боюнда болгон үчүн орозо кармаса кыйналып кала турган болсо, анда орозо кармоодон бошотулат дагы, ошол баланы төрөп, эмизип, сүттөн чыгаргандан кийин эне каза орозолорун күнүнө күн иншалла кармап берген болот.